Өзгөрүш аймагында 2023 жылдын 1 январына карата калктын саны 6209 адамды түздү. 2022 жылдын январь-декабрь айларында иш кагаздардын номенклатурасы менен иш жүргүзүлүп, Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн, Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациясынан жана башка мекеме уюмдардан 68 буйрук, 425 кат келген. Айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгү боюнча 252 буйрук чыгып, иш кагаздары менен иш алып баруулар жүргүзүлүп, 528 кат алышуу болду. Айыл өкмөтүнүн башчысынын наамына жыл ичинде жазуу жүзүндө 215 арыз келип түшүп, бардык арыздар өз убагында аткарылды. Айыл тургундарына керектүү болгон 1967 аныктамалар берилди. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 16 ноябрындагы номер 632 токтомуна муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестрине өзгөртүүлөр киргизилип, айыл өкмөтү тарабынан аныктама берүү токтотулду. Аймак боюнча жыл ичинде 150 турак жай камсыздандырылып, полистер жазылып берилди. Ал эми турак жай үй ээлерине ФТЭКтен берилген 1-2 инвалид группасы боюнча 9 турак үйү, айыл өкмөтүнүн бюджетинин эсебинен аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 20 турак үйү бекер камсыздандырылды. Айыл өкмөтүнүн жамаатына 12 полис, мектеп жамаатына 96, ФАПтын жамаатына 8 полис, балдар бакчасынын жамаатына 10 полис, камсыздандыруу боюнча социалдык объектилерден Үсөнбай Акынбеков атындагы орто мектеби, Кашка жол орто мектеби, Ыйман балдар бакчасы жана айыл өкмөтүнүн кеңсеси камсыздандырылды. Жергиликтүү бюджеттин аткарылышы. Мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн аткарууда салык жана салык эмес төлөмдөрүн өндүрүүдө 2022 жылга белгиленген план тапшырма 4 миллион 848 миң сом болсо, иш жүзүндө 5 миллион 692 миң сомдук төлөмдөр өндүрүлүп, план тапшырма 117,4% аткарылган. Жалпы киреше боюнча план тапшырма 105,8% аткарылды. Тышкы жана ички инвестицияларды тартуу багытында айыл ичиндеги аткарылган жана аткарыла турган иштер. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 31 январындагы 2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндөгү номер 17 сандуу жарлыгын аткаруу максатында өзгөрүш айыл өкмөтүнүн 2022 жылдын 30 мартындагы Б53 сандуу буйрук кабыл алынып, анын негизинде Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн өткөрүү максатында билим берүү мекемелеринен Үсөнбай Акынбеков атындагы орто мектебине 10 кара өрүк, 10 түп алча, 27 даана роза гүлү жана Кашка жол орто мектебине 20 түп кара өрүк тегилген. Ал эми айыл тургундары тарабынан 2 гектар жер аянттарына алма көчөттөрү отургузулган. Айыл аймакта чакан орто ишкердикти колдоо үчүн шарттарды түзүү, инвестицияларды тартуу, инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүү, ишканаларды ачуу жана жаңы жумушчу орундарды түзүү иштери жыл бою жүргүзүлүп, натыйжада жарлыктын иш-чараларына ылайык айыл аймакта 16 иш-чара аткарылып, 12 туруктуу жана 148 мезгилдүү жаңы иш орундары пайда болуп, 203 миллион 379 миң сом көлөмүндө инвестициялар тартылган. Социалдык объектилерди коруу, капиталдык оңдоо, кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу, ирригациялык объектилерди оңдоо жана коруу, жолдорду кум шагыл төгүү, жашылдандыруу, таза суу менен камсыздоо иштери боюнча иш-чаралар жүргүзүлгөн. Саут фондусу тарабынан жалпы 86 миллион сомго Төңтөрт конушунда жаңы типтеги 275 орундуу заманбап мектептин 1-2 кабаты тургузулуп, 1 кабатынын айнектери салынып, айланасы толугу менен курчалып, бүгүнкү күнү чатыры жабылуу алдында турат. Арис программасы аркылуу номер 6 үй бүлөлүк тобунун имаратын капиталдык ремонтун өткөрүү үчүн 4 миллион 898 миң сомго долбоор жазылып, тендер өткөрүлүп, бүгүнкү күнү имарат толугу менен бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Ошол эле имараттын ичине Неман дарыканасы ачылып, жарандарды дары-дармектер менен камсыз кылууда. Андан тышкары Үсөнбай Акынбеков орто мектебинде Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим министрлиги тарабынан акылдуу мектеп долбоору ишке ашырылды. Мектепке 80 даана видеокамера, планшет 75 даана, коммутатор жана маршрутизатор 3 даана, интерактивный доска 3 даана, смарт ТВ 1 даана, видеопроектор 16 даана, видеопроекторлор үчүн экран 16 даана, эмеректер 23 даана компьютердик стол алынып келинди. 2022 жылдын декабрь айында 56 даана компьютер, 23 даана компьютердик стол менен камсыз болду. Жалпы суммасы 10 миллион 886 миң сомду түздү. 2022 жылы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин түрткү берүүчү гранттар бөлүмүнө долбоор өткөрүлүп,
2.741.000 сом акча каражатына Соборов атындагы орто мектебине кошумча 2 класс китепканасы менен курулуп бүтүп, ушул эле мектепке Бакай Ата районунун өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен 945.000 сом акча каражатына мектептин алдына арка жана брусчатка төшүлдү. Жеке ишкер Надырбаев тарабынан Төң-Төрт конушуна мечит куруп пайдаланууга берди. Ошондой эле жогорудагы ишкер тарабынан Талас-Тарас трассасынын боюна тамактануучу жай ачып, кардарларын тейлөөдө. Өзгөрүш айылынын инфраструктурасын жогорулатуу максатында 1.480.000 сомго Абдыбек, Кокон жана Сары Куурай көчөлөрүнө жалпы узундугу 3200 метр жерге бетон мамылары орнотулуп, электр чубалгылары тартылууда. Жеке демөөрчүлөр тарабынан Надырбаев Абдыбек көчөсүнө жана Кашка жол магазининин кайрылышына кум шагыл төгүлүп, электр жарыктандыруулары орнотулду. Жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында долбоор жазылып, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 15 миллион сомго Талас дарыясынын жээгин бекемделип, дамба курулуп бүткөрүлдү. Мамлекеттик бюджет тарабынан калктуу конушка таза суу киргизүү максатында 2018-жылы долбоор 82 миллион сомго 34 километр аралыкка орнотууга өткөрүлгөн. 2022-жылы Бакай Ата райондук өнүктүрүү фондусуна 480.000 сомго долбоор өткөрүлүп, 5 километр аралыкта Сары Куурай каналы тазаланды. Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан өзгөрүш айыл аймагындагы каналдарга шабаалар курулуп өткөрүлдү. Жалпы наркы 354.000 сомду түздү. Талас өнүктүрүү фондусуна Бакаташ 3 каналын тазалоого 2,5 миллион сомго долбоор жазылып өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө тендер өткөрүлүп, тазалоо иштери аяктап, бетондоо иштерине даярдыктар көрүлүүдө. Айыл өкмөтүнүн кол тийгиз акча каражатынан жана Ашар жолу менен Төң-Төрт каналынын 2 километр жана Жеңиш суу каналынын 2,5 километр жана ички каналдарына 6 километр тазаланып, жазгы талаа иштерине толук даярдык көрүлгөн. Айыл чарба тармагында жүргүзүлүп жаткан иштер. Өзгөрүш айылдык аймагынын калкынын киреше булагы болуп, айыл чарба тармагы эсептелет. Айыл аймактын жалпы аянты 23.967 гектарды түзөт. Өзгөрүш айыл аймагы боюнча жалпы айыл чарба багытындагы жерлер 2258 гектарды түзөт. Анын ичинен айдоо аянтынын 2251 гектары суугат жер, 7 гектары кайракы, кайра бөлүштүрүү фондусунун жалпысынан 123 гектар жерди ээлеп, анын 123 гектары суугат. Пайдаланылбаган жерлер таштак жана алыс жерлерде болгондуктан толук кандуу пайдаланууга берилбей жатат. Суугат мезгилинде ар бир көчөгө жана үлүш жерлерге мураптар дайындалган. Сезон учурунда суу тартыштыгы болду, маселени өз убагында чечүү колго алынды. Өзгөрүш айыл аймагынын тургундарына жайыт тартыш. Жастоо учурунда Кайыңды айыл аймагынан ортоңку жайытта Бешкөлдөн Токой чарбасынын жерлеринен ижарага жер алынат. Жайлоо учурунда Суу Самыр жана Ат Ойнок жайлоосуна чыгышат. Алыскы жайлоолорго тузун көчүн жеткирүүдө Атайын автоунаа техникасы менен уюштурулуп жеткирилип берилет. Жайытка баруучу жолдордун 18 километр жери Атайын жайытка берилген фронтальный погрузчик техникасы менен тазаланды. Малчылар жайыт пайдалануу үчүн билеттерин алып, төлөмдөрүн банк аркылуу төлөшөт. Мал чарбасы жана малды ветеринардык жактан тейлөө багыты боюнча маалымат. Саан уй 576 баш 2 жолу каналынып Яшчурга эмделген. Кунаажын 237 баш Яшчурга 2 жолу эмделди. Торпоктор 435 баш 1 жолу Карасанга эмделген. Койлор 8387 баш чечекке каршы эмделген. Жылкылар 392 баш баары идентификациядан өттү. 2022 жылга эпизоотиялык акыбал туруктуу 2 ветврач эмгектенет. 170 баш уй жасалма жол менен дүйнөлүк рынокто турган букалардын уругу менен уруктандырылган. Анын ичинен 130 баш сүт өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу проектинин эсебинен уруктандырылды. Билим берүү тармагы боюнча Өзгөрүш айыл аймагында билим берүү тармагы боюнча айыл аймакта жайгашкан 3 билим берүү мекемелери бар. Анын ичинен 3 орто мектеп Акынбеков, Кашка жол, Соборов жалпы 1287 окуучу билим алып, 92 мугалим эмгектенишет. 2021-22 окуу жылында Өсөнбай Акынбеков орто мектеби акылдуу мектеп долбоору менен камсыз болгон. Иман бала бакчасында 2021-22 окуу жылында жалпы 155 бала тарбияланып, 10 тарбиячы эмгектенет. Саламаттыкты сактоо тармагында жүргүзүлгөн иштер. Өзгөрүш айыл аймагында калкты медициналык жактан тейлөөдө жалпысынан 2 врач, 6 медайым, 1 санитар элге медициналык жактан жардам көрсөтүүдө. Приписной боюнча 5461 киши каттоодо турат. Инфекциялык ооруларды иммунопрофилактикалоо, COVID-19 илдетине каршы айыл аймак боюнча калктын 89% эмдөөдөн өткөрүлдү.
социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү жана калкты социалдык жактан коргоо багытында жүргүзүлгөн иштер жөнүндө 2022 жылдын жыйынтыгы менен Өзгөрүш айыл аймагына 411 аз камсыз үй бүлө катталган. Кедейчиликтин деңгээлин азайтуу максатында 2022 жылга карата алгылыктуу иштер аткарылды десек болот. Себеби үй бүлө каражатын кошумча акча табуу максатында бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында 57 аз камсыз үй бүлөлөрдү талаадагы арыктарды тазалоо жана шаба куруу иштерине, климаттын өзгөрүүсүнө карата малина, карагат ошондой эле сууга чыдамдуу жемиштерди, өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн технологиясын окутуудан өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 15 июлундагы социалдык контракттын негизинде социалдык жардам берүү жөнүндө номер 385 токтому боюнча иш жүргүзүлдү жана 5 үй бүлө социалдык контракт менен ар бир үй бүлөгө 100 000 сомдон акчалай кайтарамсыз жардамдарын алышып, кийим тигүүчү цех, кондитер азыктарын даярдоо үчүн цех ачылып, ийгиликтүү иш алып келишти. Өз үй бүлөсүн эле жумуш менен камсыздабастан, жумушсуз айылдагы кыз-келиндерди жумуш менен камсыз кылып келишүүдө. Калган 3 үй бүлө сүт багытындагы уйларды алышып, сүт менен кошумча киреше табышууда. Күз-кыш мезгилине даярдык боюнча Өзгөрүш айыл өкмөтүндө Собуров атындагы орто мектеби жана Ыйман балдар бакчасын көмүр отуну менен камсыз кылууда тендерге өткөрүлүп, Собуров атындагы орто мектебине 5 тонна, Ыйман бала бакчасына 20 тонна көмүр алынып берилди. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Жакышев Руслан Шергазиевич демөөрчү болуп, Өзгөрүш айылында аз камсыз болгон муктаж 100 үй бүлөгө кыш мезгилине карата ар бирине 500 килограммдан көмүр жардам катары берилди. Афганистан Ислам мамлекетинен Советтик армиянын куралдуу күчтөрүнүн чыгарылган күнүнүн 31 жылдыгына карата айыл өкмөтү тарабынан жалпы 12 500 сом акча каражаты бөлүнүп, Өзгөрүш айыл аймагы боюнча Афган согушуна катышып келгендердин ар бирине 2500 сомдон акчалай жардам берилди. 20 февраль бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүктүн күнүнө карата айылдык аймактагы жалгыз бой, турмуш шарты оор кырдаалдагы үй бүлөлөр, толук жетим, жарым жетим, жалпы аярылуу катмары болгон 130 үй бүлөгө мамлекет тарабынан бир каптан ун берилди. 8 март майрамына карата айыл өкмөтү тарабынан иш-чара өткөрүлгөн жок. Район тарабынан Барчын ресторанында уюштурулган майрамдык салтанатка айылдык аймактан 5 эне барып, жергиликтүү бюджеттен ар бирине 500 сомдон акча, жол акысына 100 сомдон берилди. 21 март Нооруз майрамына карата айылдык аймакта ишембиликтер өткөрүлдү. Көчө бойлору тазаланып, иретке келтирилди. Мектептерде жана айыл өкмөттүн кеңселеринде Нооруз 2022 элдик майрамына карата көрүнүк жарнактар илинген. 9 май улуу жеңиш күнүнө карата 15 000 сом акча каралып, бир венгер согушунун катышуучусуна жана 6 оруктун катышуучусуна берилди. 7 апрелге карата айылдагы апрель баатырларына айыл өкмөт тарабынан 7 000 сом акчалай сыйлык берилди. 1 июнь балдарды коргоо күнүнө карата жергиликтүү бюджеттен 10 000 сом каржыланып, бала бакча, мектеп окуучулары белектер менен сыйланды. Жалгыз бой кара адамдарга 20 000 сом бөлүнүп, күнүмдүк керектелүүчү каражаттар жана азык-түлүк сатып берилди. Октябрь айы улгайган кара адамдар майрамына карата 1 айлык иш арасына 70, 80, 90 жаш курагынан ашкандарга Үсөнбай Акынбеков атындагы орто мектептин кеңсесине майрамдык салтанат уюштурулуп, ысык тамактар берилди. Жергиликтүү бюджеттен 40 000 сом каржыланды. 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнүнө карата айыл өкмөттүн бюджетинен 40 000 сом акча каражаты каралып, социалдык комиссия мүчөлөрү менен биргеликте 57 адамга 700 сомдон акчалай жардамдар таркатылды. Кызыл Жарым ай коомдук уюму тарабынан жашоо шарты оор кырдаалга кабылган ар бир үй бүлөгө мектеп форма, кийимдер жана окуу куралдары менен камсыз кылды. Наркы 5 000 сом. Демөөрчүлөрдөн 532 640 сом, айыл өкмөтүнөн 440 000 сом акча каражаты жумшалды. Маданият тармагы боюнча аткарылган иштер. 2022 жыл Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялангандыгына байланыштуу Өзгөрүш айылдык китепканасында атайын бурч уюштурулуп, папка түзүлдү. Манас кыргыз элинин сыймыгы, Аалам жылдызы Чыңгыз Айтматов, Кыргызстандын келечеги мамлекеттик тилинде, улуттук кийимдер, адамзаттын азыгы китеп аттуу баанерлер чыгарылып, билимдүү бала, ата-эненин келечеги, Нооруз ынтымактын майрамы, Боз үй, тарыхый эстеликтер аттуу плакаттар илинди. Эгемендүүлүгүбүздү барктайлы, келгиле китеп окуйбуз. Алып жазуучу Чыңгыз Айтматов, Манас кыргыз элинин сыймыгы, жаңы түшкөн китептер аттуу китеп көргөзмөлөрү чыгарылды. Андан тышкары айылдык китепканада Бектур Исаков 80 жашта, котормочу жана акын Байтик Баатыр баяны, Манас кыргыз элинин сыймыгы аттуу адабий тематикалык кечелер, тегерек столдору уюштурулуп, китеп окуу маданиятын өнүктүрүү боюнча өтүлгөн райондук конкурска катышып, китепканачылар арасында 1-орунга, окуучулар арасында да алдыңкы орундарга ээ болушту.
Спорт тармагы боюнча Өзгөрүш айыл өкмөтү спорт тармагына көп көңүл бөлүп келет. 2022 Кыргыз Республикасынын биринчилигинде Райымбердиев Мүзүралы Агай окуучулары Жапарова Асель 63 кг салмакта жана Асамаликова Аяна 52 кг салмакта биринчиликти алып, Азия биринчилигине барып, Жапарова Асель биринчи орунду, Асамаликова Аяна 3-чү орунду ээлешти. Мындан сырткары алыш күрөшү боюнча дүйнө биринчилигинде тынчтык уулу Хабибулла биринчи орунду багындырып келди. Айыл өкмөтүнүн бюджетинен Аяна, Асель жана Хабибуллага акчалай жардам көрсөтүлүп келүүдө. 2022 жылы улуттук көкбөрү оюнун өнүктүрүү максатында Бакай Ата районунун айыл аймактар арасындагы Шерине оюнуна жергиликтүү бюджеттен 30 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. 2022 жылдын мыкты айыл өкмөтү, өзгөрүш айыл өкмөтү табылып, өтмө кызыл туу, диплом жана 5 000 сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Бакай Ата району боюнча айыл өкмөттөр арасында өткөн сынакта 2022 жылдын мыкты айыл өкмөтү деп өзгөрүш айыл өкмөтү табылып, Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациясынын өтмө кызыл туусу жана биринчи даражадагы диплому менен сыйланды. Ошону менен бирге эле 2022 жылдын жыйынтыгы менен облус ичинде 37 айыл өкмөтүнүн ичинен байгелүү орунга ээ болуп, сертификат менен сыйланды. 2023 жылда аткарыла турган иштер: Атамбеков атындагы спорт залын бүтүрүү, стимурантка долбоор даярдалып өткөрүлгөн, жалпы сметалык баасы 3 568 000 сом. Төңтөрт конушундагы 275 орундуу жаңы салынып жаткан мектебинин курулушун бүткөрүү, маданият үйүн сатып алуу, логистикалык борбор курууга долбоор даярдоо, Беш булак конушундагы Талас дарыясынан өтүүчү көпүрөнү оңдоо, цемент заводун курууга инвесторлорду тартуу, Оңкоев жана Надырбаев көчөлөрүнө электр сымдарын тартып бүткөрүү, айыл ичиндеги ички жолдорду грейдерлөө, шагыл төшөп тийгиздөө жана ички көпүрөлөрдү оңдоо, ички арыктарды капиталдык ремонттон өткөрүү, ирригация системасын оңдоо, ички жана жаңы көчөлөргө карагай орнотуу, электр чубалгыларын тартуу, көрктөндүрүү жана жашылдандырууну улантуу, жазгы талаа жумуштарын уюшкандыкта өткөрүү.